Бүгүн 20-декабрда Бишкектеги Кытай элчилигинин алдына жүзгө чукул киши тынчтык митингин өткөрдү. Алар боордош эл биз силер менен дүйнө эли зомбулукка каршы бириккиле деген сыяктуу лозунгдарды жана Кыргызстандын желегин көтөрүп келишкен. Чогулгандар бири-бирин тартипти сактоого жана провокацияга алдырбоого үндөп тынчтык акциясына келгенин билдиришти. Митингди Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси уюштурган. Алар митингге 3 талап менен чыкканын айтышты. Ал төмөнкүдөй: 1. Кытайдагы улуттук азчылыктарга карата зордук зомбулук токтотулсун. Этникалык кыргыздардын тарбиялоочу лагеринде кармалышынын себептери жана мыйзамсыз аракеттери тууралуу ачык айкын жарыялансын. 2. Кыргызстанда мыйзамсыз жашап жүргөн чет өлкөлүк жарандар 30 күндүн ичинде өлкөдөн чыгып кетсин. 3. Чет өлкөлүктөрдүн соңку 10 жыл ичинде алган Кыргызстандын жарандыгынын мыйзамдуулугун тактоо максатында коомдук уюмдардан, жарандык активисттерден жана мамлекеттик органдардан турган атайын комиссия түзүлсүн. Митингдин катышуучулары кезектешип сөз сүйлөп өз ойлорун ортого салышты. Аягында Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин төрагасы Замир Көчөрбаев биринчи талаптагы Кытайдагы этникалык кыргыздардын камалышынын себептери ачык айтылсын деген кайрылууну Кытай элчилигинин өкүлүнө тапшырды. Андан соң баары тарап кетишти. Элчиликтин тегерек четинде милиция кызматкерлери туруп, коомдук тартипти көзөмөлдөп жатты. Тынчтык митинги 2 саатка уланды. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынында Кытайдагы этникалык кыргыздардын маселесин чечүүгө дипломатиянын эң жогорку мамилеси керектигин белгилеген. Маалымат булагы Спутник KG. Баткен облусунун Кызылкая шаарында мектеп окуучулары мушташып, 9-класстан окуучусу каза болду. Бул тууралуу бүгүн 20-декабрда Баткен областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кече 19-декабрда саат 14:45 чамасында Кызылкая шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө шаардык ооруканадан телефон аркылуу өспүрүмдүн жансыз денеси алып келингенин билдиришкен. Кызылкая шаарынын Гулматов атындагы орто мектебинин 10-классынын окуучулары 9В классынын окуучуларын өз ара пикир келишпестикти чечишүүгө чакырышкан. Ал жака 9-класстан 15 чакты окуучулары барып, 9-класстын окуучусун, 10-класстын 2 окуучусу ур токмокко алышкан. 10-класстын окуучусу муштуму менен көкүрөк тарабына урган соң 9-класстын окуучусу жерге кулаган бойдон өзүнө келбей, Кызылкая шаардык ооруканасына жеткирилген. Дарыгерлер окуучу каза болуп калганын айтышкан. Учурда Кызылкая шаардык ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү менен иш козгоп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, мектептин 3 окуучусу шектүү катары убактылуу кармоо жайына киргизилди, деди басма сөз кызматкери. Чүйдө 1,5 жаштагы баланы аялдамага наристенин чоң энеси таштаган. Бул тууралуу Чүй областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 10-декабрь күнү Чүй райондук ички иштер бөлүмүнө чүйдөгү аялдамалардын бирине наристе калтырылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге барган тергөө тобу баланын жашын аныкташкан. Бул факты Чүй райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, наристе райондук аймактык ооруканага жеткирилген. Андан кийин Чүй райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери баланын апасы Ысык Ата районунун 23 жаштагы тургуну экенин аныкташкан. Ал кызматкерлерге баланын атасы 29 жаштагы жаран менен 5 жылдай жарандык никеде жашаганын, ортолорунда 3 бала бар экендигин айткан. Ошондой эле ал жарандык никедеги күйөөсү менен 1 жылдан бери жашабай калгандыгын, жокчулуктун айынан баласын күйөөсүнө берүү чечимин чыгарганын кошумчалаган. 1,5 жаштагы наристени ал ушул жылдын 10-декабрь күнү күйөөсүнүн үйүнө келип таштап кеткен. Бирок баланын атасы да, туугандары да аны баккылары келген эмес. Мындан улам чоң апасы наристени айылдагы аялдамага таштап, андан соң милицияга кабар берип койгон. Бирок милиция кызматкерлерине баланы өзү таштаганын айткан эмес, деп билдирет Чүй областык ички иштер бөлүмү. Ал эми Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бала тууралуу маалыматтар топтолуп жатканын билдирет. 1,5 жаштагы наристенин апасы баласы тууралуу эч кандай документ көргөзө алган жок. Ошондуктан бала Токмок шаарындагы балдар үйүнө которулду. Балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк берүү каралууда. Эгерде балага тиешелүү документтер берилсе, ата-энесине кайтарып берүү маселеси каралат, деди басма сөз кызматкери. Буга чейин Чүй облусунун Борана айылында 1,5 жаштагы наристени кийимдери менен аялдамага таштап кеткен маалымдалган. Наристени 10 күндөн бери эч ким издеп келген эмес.
Түп районундагы жол кырсыктан 4 адам жабыркады. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, жол кырсык 19 декабрда саат 18:10 чамасында Түп районунун Михайловка айылынын бурулушунан катталган. Анда 1966 туулган Владимир М412 автоунаасы менен айылга бурулуп жатып, Каракол шаарынын 1977 туулган тургундун Volkswagen Golf 3 унаасын сүзүп алган. Натыйжада М412 унаасынын айдоочусу ооруканага жаткырылган. Ал эми экинчи унаадагы 3 жүргүнчү ооруканага көрүнүп кетишкен. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери окуя болгон жерге өз убагында барышып, жабыр тарткандарга биринчи тез жардам көрсөткөн. Учурда Түп райондук тергөө кызматы тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Маалымат булагы Турмуш KG. Мырза аке Карагулжа Алайкуу унаа жолуна болжол менен 20 000 метр куб кар көчкү түшүп, унаа жолу аба ырайы турукташканга чейин жабылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Алдын ала маалымат боюнча 20 декабрда саат 9:30 чамасында Ош облусунун Карагулжа районунун Мырза аке Карагулжа Алайкуу унаа жолунун 78-86 чакырым аралыгында кар көчкү түшкөн. Анын жалпы көлөмү болжол менен 20 000 метр кубту түзөт. Унаа жолду тазалоого номер 26 жол тейлөө ишканасынан 1 бульдозер жана 2 жүктөгүч тартылган. Аталган унаа жол Карагулжа районунун акиминин буйругунун негизинде 19 декабрь күнү саат 17ден тартып, аба ырайы турукташканга чейин убактылуу жабылган. Кийинчерээк жергиликтүү тургундар билдиргендей, 2 күндөн бери тынбай жааган кардын калыңдыгы 1 метрден ашкан. Мындан улам Алайкуу өрөөнүндөгү Кызылжар, Ойтал, Алайкуу айыл өкмөттөрүндө негизги жана ички жолдор жабылып, байланыш токтоду. Тез арада карды тазалоо керек. Анткени жол жабылып, эл ооруканага, район борборуна каттай албай жатат, дешти жашоочулар. Маалымат булагы Турмуш KG.